Assalamu alaikum жигиттер, баарыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн бизде 14 декабрь күнгө болсо воскресенье, эртең болсо 15 декабрь. Мен айылга барып келгичекти. Бул жакта бойкот уюштуруп, бойкот жарыялап салыпсыңар го. Мен айылда жүрүп, андан маалыматым жок экен, укпаптырмын. Азыр эле угуштам, эртең 15 декабрь бойкот деп. Россияда башка жактарда болгон бойкотту уккан болчумун. 15 декабрь Россияда бойкот жарыялап аткан. Бизде эмне максатта, эмне үчүн, уюштуруучулары ким дегенде эч кандай маалымат жок. Силерде маалымат болсо комментарийге жазгыла. Же ит үрсө эшек кошо дүрбөйттөн болуп эле өзүбүзчө эле дүрбөп жатабызбы, билбейм айтор. Кыскасы эртең 15 декабрь бойкот дейт. Кимдер чыгат, кимдер чыкпайт, ал тууралуу да комментарийге өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Мен өзүм келчү болсом бойкотту колдоймун. Бойкот эртең мен да чыкпай деле койсом болот. Ошо бойкотту уюштургандарды колдоп, эртең чыкпай койсом дагы болот. Бир күнгө эч нерсе деле болуп кетпеймин, бирок бойкоттун бир пайдасы, бир маселе чечилиш керек да. Анан жөндөн эле жумушка чыкпай коюп, водительдердин жарымы чыкса, жарымы чыкпай, өткөнкү бойкотту дагы айткан болчумун. Бойкоттун бир максаты, бир маселе чечилиш керек да, атайын уюштургандан кийин. Анан жөндөн эле бойкот уюштура бергенде ал пайдасыз, жөндөн эле жумуштан калабыз. Бойкотту шашпай, алдын ала 1 ай, 2 ай алдын айтып, ошону шашпай айтып, кайра айтып, эскертип, ошентип ышырса жакшы болмок да. Же алдын ала айтылып, көптөн бери айтылып, ошентип келатабы, же мен эле укпай калдымбы, билбеймин. Мен бүгүн эле уктум, кече айылдан келдим. Бүгүн жумушка чыгып, бүгүн угуп атам да. Эртең 15 декабрь бойкот деп. Бирок каршы эмесмин жигиттер. Бойкотту колдоймун. Эгер чыкпайбыз, эртең 15 бойкот десеңер, анда мен деле чыкпай коем. Маселе чыкпай койгондой эмес, чыкпай деле кое бересиң, просто бир маселе чечилбейт да. Ошол жагы болуп атпайбы? Өткөндө деле бойкот уюштурганбыз. Бойкот болгон. Анда деле айткам, шашпай уюштургула жигиттер, шашпагыла. Аны уюштургандан кийин шашпай уюштуруп, баарына жеткирип, элдерди шашпай даярдап, анан бул бойкот жарыялаш керек десем, көп эле колдогондой болгон, бирок ошондо дагы эч кандай маселе чечилген эмес да. Ошондо дагы бойкот күнү мен жумушка чыккан эмесмин. Бул жолкусуна чыкпай деле коебуз. Колдойбуз бойкот уюштургандарды. Бирок алдын ала четкий бир маселе чечиле турган кылып бойкот уюштурса жакшы болмок деген ойда. Эми бул менин жеке оюм. Силердин оюңар кандай? Комментарийге жазгыла. Ой пикириңерди колдойсуңарбы? Кандай дейсиңер? Кандай сунуштар бар? Балким силердин сунушуңар жагып калса, ошол сунушту водительдер колдосо, ошол сунуш балким силердин сунушуңар менен балким бир маселе чечилип кетеби дегендей. Андыктан комментарийге өзүңөрдүн ой пикириңерди жазгыла. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болгула жигиттер.